Elmas Аракеевич. Экинчи маселе, экинчи суроо боюнча регламентке өзгөрүү киргизүү. Бул баягы 11-жылдагы регламент экен да. Анан биз биринчи окуудан регламентти карап атабыз, жаңы регламент. Ошол жерде ушул норма жок. Ошонун караштын кажети барбы, жокпу? Ушундай маселе. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, кесипкөйлөр айтсын, карайбызбы? Же жөн эле мыйдам чыгаруучулукпу? Конституционный палатанын чечими боюнча баягы. Эмне дегенде биз биринчи окуудан өткөнбүз да тиги регламентти жаңысын. Азыр мына экинчи окууга алып келет. Бул биринчи окууга келип атат. Карап койсоңуз. Рахмат. Ушул боюнча сөздөр. Нурбек Өмүрбекович, анан сиз. Саламатсыңарбы? Мидер Кубанычевич, урматтуу депутаттар. Бизге биринчи ушу комитеттин заведующий маалымат берип койсунчу, ар бирибизге кагаз берип койсо жакшы болот эле. Мына 2019-жылдын мыйзам кириптир, ошону азыр карап атабыз. Баарына тарап берсинчи, ошо кайсы эме кирген, канча мыйзам бар, мисалы өкмөттөн канча келген, депутаттардан. Эми депутаттардан биринчи окуудан өткөндөн кийин экинчи окууда уже мыйзам сиздердики болот. Алчы. Дальше сиздер алып барсаңар керек. Ал мисалы депутаттар уже бул сазыкка келбей калды да, 7-гечи. Ал мыйзамдар эмне болду ошолор? Ошол боюнча баарыбызга маалымат берсинчи. Анан кийин эме өткөндө дагы мындай болуп атат да, мына арызын жазып кеткен эмени палатага кирген болчу. Аны келип алып бияктан комитеттен карап туруп, кайра тиги палатага алып барып атасыздар да. Ошону да бир эметип койсоңуздар, биз аны арызын эле карашыбыз керек. Анынчы арызын уже карай да албайбыз, аны жокко чыгарышыбыз керек алчы. Келген арыздычы. Биз болсо палатага кирген болчу алчы. Ошол жактан эле карашыбыз керек анычы. Жумуштан кетирген боюнча. Рахмат. Анда аппарат айтылган сөздөрдү эске алып коюңуздар. Марлен Абдрахманович, анан Улан Улук Бердибаевич, кечирим сурайм. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Медер Кубанычевич. Мен дагы жогоруда айтылган эки коллегамдын айткан сөзүнө кошулам да. Бул жерде өткөн отурумда дагы буга чейин дагы карасак, биз 2019-жыл өткөн жылкы биздин коллегалар тарабынан, өкмөт тарабынан демилгенген мыйзам долбоорлорун карап атабыз. Бул канчалык мыйзамдуу жана срокторун сакталды, ошол боюнча дагы мен дагы өзүмдүн сунушумду айтайын дедим элем. Бул бир. Экинчиси, могул жерде экинчи мыйзам долбоору боюнча дагы Элмуз Аракеевич туура айтып өттү. Биз эми иштеп аткан регламентке азыр толуктоо жана өзгөртүү киргизебиз деп атабыз. Бирок бул канчалык бүгүнкү күнү керектүү? Биз ага убакыт коротуп, аны талкуулап кабыл алгандан эмнени утабыз? Себеби дегенде биз биринчи окууда жаңы регламентти кабыл алдык. Жаңы регламентте аталган нормалар жок. Ошон үчүн менин сунушум ушул экинчи маселени күн тартибинен алып салууну сунуштайт элем. Себеби дегенде бүгүнкү күнү бул мыйзамдын актуалдуулугу жок. Рахмат. Марлен Абдрахманович, сөз сизде. Рахмат, урматтуу коллегалар, мен да ушул маселе боюнча айтайын дедим эле. Анткени сиздерге маалым болгондой, регламентти биз биринчи окуудан өткөздүк. Эгерде өкмөттүн Алмаз Акмыжанович, эгер сиздерде сунуш боло турган болсо, сиз анда экинчи окууга ушул эле формировка менен ушул өзгөртүүлөрдү киргизип берсеңиз, биз экинчи окууда өзүбүздүн жаңы регламентти карап атканда эле өзгөртүп коелу. Азыр сиз жаңыдан киргизип андан кайра караган бир аз туура эмес болуп калат. Актуалдыгын жоготуп калат. Ошондуктан азыр повесткадан алып туруп эле жазуу түрүндө экинчи окууга өздөрүнүн ушул айтып аткан нерсесин жазуу түрүндө киргизип койсо, биз экинчи окууда кийинки жума Кудай буйрса карасак, өзгөртүп коюп кое беребиз. Ошондо туура болот эле. Рахмат. Рахмат. Так. Сиз сөз, өкмөттүн өкүлү. Урматтуу Медер Кубанычевич, урматтуу комитеттин мүчөлөрү, аталган мыйзам долбоор буга чейин айтылгандай жана министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сыңгырович Жапаровдун колу менен жогорку кеңештин төрагасына Талант Турданович Мамутовго кат жөнөтүлгөн. Министрлер кабинетинин жанагы 41 мыйзам долбоор актуалдуу деп анан суранганбыз, ошону карап бериңиздер деп. Ошол тизменин ичинде аталган мыйзам долбоору да бар.
Анан баарыңызга маалым болгондой, мына Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө 55 беренесинин 14 бөлүгүнө ылайык жана Конституционный палатанын чечимдеринин негизинде кабылган же иштеп чыккан мыйзам долбоорлор алар кезексиз тартипте каралышы керек. Ошол биринелерди аткаруу максатында анан негизи маңызы бул жанагы Жогорку Кеңеште ар жылдык Жогорку соттун төрагасынын маалыматы боюнча жоболорду алып салуу каралган регламентте. Аталган жоболор жаңы конституцияда деле жок. Ошол үчүн жаңы конституцияга деле карама каршы келбегендиктен актуалдуу деп киргизилген. Анан Конституционный палатасынын чечими негизинде. Ошол Конституционный палатаны суранып атканбыз, карап бериңиздер депчи. Рахмат. Рахмат. Эмки сөз Алтынбек Турдубаевичте. Рахмат. Мен азыр бир аз кечип келдим, кечирим сурайм. Өкмөттүн өкүлүнө айтам да. Сиз өкмөт башчысына айтып коюңуз. Өзүңүздөрдүн ишиңиздерди кылыңыздар. Силердин жасай турган ишиңер толтура. А биз ички эрежебизди өзүбүз түзөбүз. Сунушуңар болсо бергиле. Өкмөттө иш калбай калса анда айткыла, бизде иш калбай калды, биз силердин ишиңерге кийлигишкенге аргасыз болуп атабыз деп. Ар күнүбүз өзүбүздүн ишибизди кылып, өзүбүздүн укатыбызды кылайлы. Рахмат.